Эми Кыргыз-Тажик чегарасын демаркациялоого негизги басымды жасайт. Анткени кечээ жакында Кыргыз-Тажик чегарасы чечилип, түбөлүккө чекит коюлду. Чегараны бекемдөө максатында зым тартуу иштери үчүн чегара кызматынын аймактагы өздүк курамы, тийиштүү кызматкерлер, жетекчилери менен кошо күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Зым тартуу иштерин ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү тапшырмасын өлкө башчысы Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке милдеттендирген. Генерал бул тапшырманы аягына чыгаруу үчүн эгер зарылчылык болсо Баткенге көчүп келип, жумуштун темпин жеке көзөмөлүнө аларын 18 апрелде Баткен областынын жергиликтүү жашоочулары менен жолугушуусунда билдирди. Иш-чара Кыргыз-Тажик чегарасынын делимитациясына байланыштуу болуп, ага облустун бардык райондорунун тургундары чакыртылды. Анда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасын чечүү таржымалын, Совет доорунан бери кандай жагдайлар орун алганын, учурда чечимин тапкан чегара маселеси боюнча жергиликтүү элге деталдуу маалымат берди. Мындай тарыхый жолугушууга биздин телеканалдын чыгармачыл тобу да катышкан. Черинен кесиптешим Асель Сыдыкова сөз кылат. Быйыл ушул зымдар тартып бүтүшүбүз керек да тез арада ичинде. Баягы провокаторлар бар. Жакшыны көргүсү келбегендер айта берет. Муну берип жиберди, тигини берип жиберди, тигини сатып жиберди деп. Эч ким эч нерсе саткан жок, эч ким эч нерсени бекер берген жок турганда. Мен дагы бир жолу айтайын. Берген нерсенин ордуна эки эсе көп жерде алып бердик. Кыргызстан эми негизги басымды Кыргыз-Тажик чегарасынын демаркациялоого жасайт. Анткени кечээ жакында Кыргыз-Тажик чегарасы чечилип, түбөлүккө чекит коюлду. Чегараны бекемдөө максатында зым тартуу иштери үчүн чегара кызматынын аймакта өздүк курамы, тийиштүү кызматкерлер, жетекчилер менен кошо күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Бул боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 18 апрелде Баткен облусунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Макул, биз бардык юридикалык документтерди бүтүрдүк. Урматтуу президентибиздин ушу биздин алдыбызга койгон тапшырмасын биз аткардык. Колдор коюлду, договорлор бүттү, ратификациялар бүттү, бири-бирине берилди, колубузда документтер бар. Эми эмне кылышыбыз керек? Кийинки этап, урматтуу угандар, ошол юридикалык аныктаган чегараларга зым тартып чыгышыбыз керек. Тез арада ичинде. Ошол үчүн ушул маселени биз өтө мындай негизги маселелердин бири деп эсептейбиз. Президентибиз дагы ушул боюнча тапшырмаларды дагы алдыбызга койду. Президент айтты эле, ушу чегараны бүтсөң, дем аласың депчи. Дем алдырбай эле кайра айдады. Барып эми демаркацияны бүтүрөсүң депчи. Бүгүн мына чегаранын башчысын алып келдим. Чыгыңыз. Өзүңүздөрдүн губернаторуңуздар Абдыкерим Карыбекович Алимбаев менен. Ушул кишини алып келдим, тапшырмаларды койдум. Эртең биринчи күндөн баштап демаркационный жумуштарды баштайбыз. Ляпкондон баштайбыз. Мына мен азыр айткан чегара сызыктарынын негизинде, ушу чегара сызыктарынын негизинде демаркацион жумуштарды баштайбыз. Аган биздин бүгүнкү күндө акчабыз бар. Адам ресурстарыбыз жетишет. Бүгүн Кадамжайдагы жанагы кайсы батальону бизде көчүп келген. Да, инженер-сапёрный рота деген бар да Кадамжайда бизде. Баткенге бүгүн көчүрүп келдик. Баткендеги жаткан солдаттарыбыздын бардыгын иштетебиз. Муну чегаранын Баткен боюнча башчысы полковник Надырбеков ушул башкарат. Мына бүт бардык солдаттарды иштетебиз дагы. Быйыл ушул зымдар тартып бүтүшүбүз керек да тез арада ичинде. Жолугушууда Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасынын чечилиш таржымалын, Совет доорунан бери кандай жагдайлар орун алганы тууралуу учкай токтолду. Негизги маселе учурда чечимин тапкан чегара маселеси боюнча болуп, Кыргыз-Тажик тараптар кайсыл жер аянттарын кандай шартта алмашууга барганы тууралуу деталдуу маалымат берди. Булар баягы протоколго макул бул тажиктердики деп кол койгондо 275 метр деп туруп, Көкташтагы баягы көпүрө бар го, жаңа салынган көпүрө. Ошону да өткүзүп берип коюшкан тажиктер. Köprünü de ötküzüp berip koyuşkan. Uşunu aytсаң, мына азыр көпчүлүгү билбейсиңер. Азыр өтүп аткан köprünü дагы бул тажиктердики биз силерден өзүбүз салдык, бирок 49 жылга кайрадан аренда алабыз деп кол коюп берип коюшкан турганда. Эми биз ошол 4 көчөнү 275ти
253'kө kıskarttık. Köprünü alış için men 6 ay bular menen çalıştım. Köktaşlı köprüsünü alış için. 6 ay çalıştım bular menen. Köktaşlı köprüsü bizdiki. Anı biz salganbız. Dep talaşıp жүрүп. Алар айтты да, мына 275 деген колуңар турат мына. Эсеп 4 көчөдөн мына эсептеп келгенде 275 көпүрөдөн өтүп, көпүрөнүн сол жагында, азыр биякта кеткен сол жагында баягы дачалар бар го, үйлөр. Чайхана бар, 2-3 үй бар. Ошолордун бардыгы биздики деп булар отурушат. Мен айтам, жок, алар силердики эмес. Бул чайханаларды бүгүнкү күндө да кыргыздар пайдаланып атат, ушуга чейин кыргыздар пайдаланган. Жана көпүрөнү биз салганбыз, көпүрө биздики деп мына 6 ай талаштым ушулар менен. Akırı жүрүп, köprünü Kırgızdın çegarasına жаздык. Мына. Бул эмне үчүн мен буга токтолуп айтат, себеби көпүрөнүн стратегический объект. Эгерде көпүрөнү биз берип кое турган болсок, даже нейтральный кылып туруп берип, ортолук көпүрө деп кое турган болсок, анда биз леге көтө турган жападан жалгыз көпүрөбүздү ортолук кылып берип койгон болобуз. Ошон үчүн көпүрөнү 275 деген булардын протоколун кыскартып 253 деп жаздырдым. 253 деп жаздырып, азыр нейтраль 253 болду. Мурдагы да 275 эмес. 253 болду. Көпүрө чейин келип, көпүрөнүн башынан сызык сызылат дагы. Ошол жерге эмелер биздин пограничный эмелер баягы зымдар тартылат дагы. Көпүрө биз тарапта калат. А бул жагы 253 метр жер, бул ортолук болот, нейтральный болот. Алардыкы да эмес, биздики да эмес. Булар айтып атат, кандай бул биздин жер деп турса, нейтральный болуп турса, то есть биздин жерде протокол кол коюлса, биздин картада турса, кантип биз нейтральный кылып беребиз деп. Бересиңер деп жүрүп ошону жасадык. Бул бир. 253 метр жер алардыкы да эмес, биздики эмес. Ортолуктуку болду. Бул эл аралык ушундай келишимдер бар. Ортолук деген нерсе бар да. Ортолуктуку болду. Чегарага зым тартуу иштерин ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү тапшырмасын өлкө башчы Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке милдеттендирген. Генерал бул тапшырманы аягына чыгаруу үчүн эгер зарылчылык болсо Баткенге көчүп келип, жумуштун темпин жеке көзөмөлүнө алаарын эскертти. Бүгүн Абдикем Карбековичке айттым, Абдикем Карбекович, сиз азыр баштап туруңуз ишиңизди, жакын күндөрдө мен да Баткенге көчүп келем дедим. Келип ушул жерде жатам. Демаркация бүткүчү. Күндө барып текшерип турам. Бүгүн канча метр кылдыңар, эртең канча метр кыласыңар, бүрсүгүн канча метр кыласыңар деп. Иш-чарага облустун бардык райондорунан тургундар чогулушту. Жергиликтүү эл өлкө жетекчилигине ыраазычылык айтып, аксакалдар ак батасын беришти. Мындан ары Баткенде жакшылык, саамалыктары гана орун алышын, тынчтык жана ынтымак өкүм сүрүшүн тилешти. Чегарада турам, өзүм дуалымдын ар жагы Тажикстан, биз тажиктар менен көп агрессияларда, көп кыйынчылыктарды көрдүк. 30 жылдан бери bu кандай чегара бөлүнөт деп шиелешкен маселелерди ойлоп коюбуздун акырына чыкпайт элек. Бүгүнкү күндө мына Нуркожоевдун урматы менен мына Кыдыр Шаевич экөө келип, ушул маселени чечип, Хужентте жолугуп, кол коюшуп, эң бир сонун иштерди аткарып, бүгүнкү күндө мына элибизге келип, элге кичине нан, чай, тузга ооз тийдирип, элди чогултуп, элдин рухун көтөрүп, мына бүгүн чыйынтыкта отурабыз. Биз бүгүн түшүндүк ко, бүгүн эми мындан бияка бизде мына чегаралар чечилип, эми тикенек зымдарды тартып, тынч жашооду бизге тартуулап атат. Эми ушул адамдарга элдин атынан, журттун атынан биздин негизги жапа чеккен Лейлек району менен Баткен району болгонбуз. Мына Баткен Лейлектин 90-100гө кирген аксакалдары келип, жаштары келип, чайга ооз тийип, бардыгы курсан маанайда чогулуп отурабыз. Эми эмне дейбиз? Ушул бийликтеги турган адамдарга Аллахым ден соолук берсин, оомат берсин. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Кыдыр Шаевич, сизди урматтап ушунча эл мына чегараны чечип бергениңизге өтө кубанычта, өтө сүйүнүч менен Алла Таалам дагы мага жамгырын төгүп сизди чегараны чечкениңизге абдан кубанычтабыз. Сизге uzun ömür, bizim tabiatta ösüp durgan arçaday uzun ömür, sizge daima işinizge iyiliklerdi kalayбыз. Bunu azı bizim Kırgız elinin baktısıga Sadır Nurkожоевич менен Камчыбек Кыдыр Шаевич Кудай бизге берип, чегара чечилип отурат. Мына эртеңден баштап демаркация башталат экен. Биздин Баткен облусу абдан курсан, сүйүнүп отурабыз. Акыркы чекит коюлду, мындан бияка коркпой жашайбыз.
Tengrim bere versin, tegeren kele versin. Rahmatlı sizge aytabız, razı bolup aytabız. Bizden esen aman qaytыңыз, bizden prezidentke salam aytыңыз. Elдің alın batağısın, geçirip koyun onça sözlerin katası. Ahvalımız zor ele, komşu menen komşular kelişilgендigi mana 1 yıl aymaqda şunu çeçilgendi bu Batken eli üçün ötele bir çoң ийгилик болуп эсептелди да. Мына жана сүйлөп айттыңыз, бардыгына экрандан көрдүк, карап отурдук. Өтө кыйынчылыктарды айтып берди. Ошол 1 метр жерде дагы бербешке аракет кылган иштер, жумуштар болуп турду. Ошон үчүн мен айтам, бул бүгүнкү ошол жыйын өтө жакшы жыйын болду. Эки мамлекеттин ортосундагы көп 100 жылдык чечилбеген маселе чечилип отурат да. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе ошол командага азыркы башыда Садыр Нуркожоев турган команданын бардык эле тармактарына мен ушул айылдык тургуну катары салып келатам да. Өтө бардык система бирдей калыпта өнүгүп кетип баратат да. Мен ушул бийликке ийгилик каалаймын. Келешегибизге мамлекет тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун. Бирок ушу бүгүнкү күнгө мен өтө ыраазы болдум. Себеби эми биз достук эли түптөлгөн өзүбүздүн болгон айылыбызды алмаштырып Тажикстанга өткөзүп жибергөндө биринчи укканыбызда албетте капа болдук. Өзүңдүн туулган жериң топурак алтын деген биз ушул айылыбызды берип коюш үчүн биз өтө оор болду. Себеби андан мурдагы жылы үйүбүздү толук күйгүзүрүп жибергөндө өтө каттуу стресске алынып өзүбүздү өтө көтөрөлө элек. Мана бул мындайча болуп калды де. Бирок биз булардын бардыгын туура кабыл алдык. Себеби биздин айылыбыздагылар эң чеке Кыргызстандын эң алыс жерде болгону менен тургундарыбыздын бардыгы грамотный экенин түшүндүлөр. Себеби бул биздин айылыбыздын берилиши, алмаштырылышы Кыргызстандын тынчылыгы, Орто Азиянын тынчылыгы, элибиздин, өзүбүздүн элибиздин тынчылыгы, өзүбүздүн айылыбыздын келечектеги муун балдарыбыздын тынчылыгы болуп эсептелип биз бардыгыбыз туура кабыл алдык дейм. Азыр эми кандай аракеттер болууда? Жер берилди, көчө ошону айтыңызчы. Ооба, биздин айылыбызга азыр ошо жаңы Баткен курулат деген жерден бизге шаарчасынын чекесинен айыл өзүбүздүн айылыбызды ушундай эле көчүрүп алып барып бир айыл кылып, достук кылып атап бериштаттар. Үй башталган, Кудай кааласа жакшы маанай менен барып, жакшы тилектер менен барып, ошо жерде жашайбыз деген ой максатыбыз бар. Эми тынч, коркунуч жок. Тынч, Кудайга шүгүр. Мурда көзүм көрбөн түнбү күнбү качып жүргөн эл эдекпизчи. Тынчыбыз жок эди. Азыр жиде бемалар жашап жатабыз. Кудай кааласа көчүп барсак мындан дагы жакшы болот деген тилектемин. Камчыбек Ташиев чек арада каза болгон баатырларга арнап чыгармалар жазылып, тасмалар түшүрүлөрүн айтты. Жергиликтүү жетекчилерге алардын атын өчүрбөй түбөлүк эсте калтыруу максатында эстеликтерди тургузуу тапшырмасын берди. Айым тынчтык, эсен аманчылык, жакшылыктар көп болсун. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatike ya arhamur rahim. Урматтуу ватандаштар, ушул жер болсоңуздар чоң рахмат. Мындан ары эми биз ушул чегарачылар жөнүндө китептер жазылат. Ушул чегарачылар жөнүндө кинолор тартылат. Ушул чегарачылар жөнүндө эстеликтер курулат жерлерде. Буларды унутпашыбыз керек. Жергиликтүү бийлик органдары, мына айрыкча Баткен облусундагы губернатор, аким, мэр города жана башкалар бардыгына жерлерде ар бир баланын эстелигин тургузуп, ар бир балага ошо өлбөс, өчпөс бир изин калтырып кетүүгө аракет жасагыла. Соңунда генерал Камчыбек Ташиевке Баткен жаштарынын атынан айбалта белекке берилди. Мындан арыдагы коррупционерлер жана элдин тынчтыгына, ынтымагына, өлкөнүн өнүгүшүнө каршы болуп жаткандардын тамырын чабууну күчөтүүнү улантуу ишенимин билдиришти. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Баткен. Biraz böyle bol çabuk yollarına gelirse